Жумакүл Тилекматова 16 жылга жакын убакыттан бери басма сөз тармагында үзүрлүү эмгектенип келет. Роза Отунбаеванын Демилгеси фондусу жарыялаган сынакка жайлоодогу бакчада тарбияланып жаткан балдардын улуттук каада салт, кол өнөрчүлүккө болгон кызыгуусу тууралуу макаласы менен катышкан. Макала биринчи орунга татыктуу болуп, Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду тарабынан диплом, ыраазычылыкка жана атайын белек менен сыйланды. Эмгегиңиз бааланганы бул жакшы нерсе. Сыйлыгыңыз биз үчүн сыймык. Анан ушу биздин облустук газетанын кызматкерлери ушундай сыйлыкка тартып атканына мен абдан кубанычтамын. Сиздерди да куттуктайм. Жумакүл Тилекматованы алган сыйлыгы менен кесиптештери куттуктап, кубанычы менен тең бөлүштү. Ал эми каарманыбыз сыйлык алуу күтүүсүздөн болгонун айтат. Ойлогон эмесмин, ушундай чоң биринчи орундагы сыйлыкка ээ болом деп ойлогон эмесмин. Ошо бирок ошо жайлоолорду кыдырып, ошо көргөндөрүмдү жазып, сүрөттөрдөн бери тартып жөнөтүп аткан. Анан ошону калыстык кылып, ошо биринчи орун ыйгарганына мен ыраазымын ушу Демилгеге. Жайлоо өнүгүү борборлорунун максаты тоо шартында жашаган балдарга сапаттуу билим алууга мүмкүнчүлүк түзүү жана аларды ар тараптуу өнүктүрүү. Дал ушул максатта Жумакүл Тилекматованын жазган макаласы республикадагы журналисттер арасында биринчи орунга ээ болду. Мен уккандан бир көргөн деп, эжеке өзү 3 күн биз менен чогуу барып көрүп, анан ушул газетага аябай мыкты деңгээлде чагылдырып, жазып, анан ошол деңгээлин биздин республика Отунбаев эжекенин коомдук фондунун жамааты, жалпы калыстар тобу биргелешип, мыкты калыстык менен иш чечип берип, биздин Жумагүл эжеке бүгүнкү күндө өз жемишин берип, республика боюнча мыкты кабарчы статусуна ээ болуп, белекке кир жуугуч автомат машинасын алды да. Жайлоодогу өнүктүрүү борборлору долбоору 2014-жылы демилгеленген. Долбоор ишке ашкан күндөн тартып, тоолуу райондордо жашаган малчылардын, жайлоого чыккан үй бүлөлөрдүн 16 миңден ашык балдарын ар тараптан өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлгөн. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Зина Ахматова, Талас шаары.